Bir muгалим сабак өтүп атат дейт. Балдардын бары чогуу отурат дейт. Ошол жаш мугалим өзүнүн айылын аралап келе жатса, астынан өзүн окуткан агай чыга калат экен. Агай, салам алейкум, саламатсызбы, мени тааныйсызбы дейт экен. Жок балам, мен көп баланы окуттум дейт экен. Кайдан билем дейт. Сиз мени таанышыңыз керек дейт экен. Ой, эстетчи, эмне болду эле дейт экен. Ага, илгери сиз мага сабак берип атканда бир окуя болгон. Жанындагы классташым ата-энеси берген саатты тагынып келген экен. Менде да ушундай саат болсо экен деп аябай кыялданып, аябай ичим ызылдап, ол бала тиги танаписке чыкканда саатын уурдап чөнтөгүмө салып алдым эле. Сабак бүткөндөн кийин ызычуу башталды. Баягы классташым саатым жоголду агай деди. Сиз болсо тапкыла саат деп айттыңар, эч ким унчукпай. Мен уятыман чымырап уурдап алган саатты ого тербекем катып жер карап унчукпай туруп алдым. Ошондо сиз баарыбызды доскага чыгарып туруп, барыңар тең көзүңөрдү жумгула дегенсиз деп. Бүт класстын балдары көзүн жумганда баягы агай ар бирин чөнтөгүнө кол салып саат издеп келип тигип алагынан чөнтөктөгү саатты алып, анан класстын аягына чейин кол салып чыгат экен. Баарына тең саатты таап алса деле. Сабакты баштайт экен, ачкыла көзүңөрдү, отургула. Саат табылды деп туруп саатын тапшырат экен. Анан баягы эби мен айтат го, шерменде болдум, элден чыгып калмай болдум, балдарыма уят болмой болду деп тызылдап отурсам, менин фамилиямды айтпай, абийиримди жаап калгансыз агай. Ошондон кийин мен сизде агай болоюн дедим эле. Эмне үчүн мени тааныбай калдыңыз десе, агайдын айтканын уккула. Балам, мен дагы көзүмдү таанып алып туруп чөнтөгүңөрдү аңтардым эле. Кимиңердин чөнтөгүңөрдө саат барганын өзүм да билбейм деген экен. Кемиңгерликти карагыла. Балдарга, жаштарга ошону айталык.